Саламатсыңар урматтуу жолдоштор. Бүгүн мен кайрадан ийиним жолдош Каныбек менен жазган Кыргызстандагы арычылык деген китебимди окууну улантамын. 5-бөлүк. Арычылар үчүн жабдуулар. Балчылык үйдө балчынын жабдууларын сактоого, рамкаларды кеңейтүүгө жана башка зарыл иштерди аткарууга, маалымдама жана отчеттук документтерди сактоого болот. Үйдү жылытуу керек. Жакшы жарыкта зыян келтирбейт. Ага бир нече запастык рамкаларды да сактасаңыз болот. Аларга жакшы монпарда талап кылынат. Ал эми көлөмдүү жабдуулар үчүн бал алгыч, запастык челек жана башкаларга өзүнчө бөлмө же бастырма болгону жакшы. Ошондой эле бал челектерине контролдук уяу үчүн бастырма курулат. Көчмө үйлөр, буткалар да талап кылынышы мүмкүн. Эгерде арыларды бал чогултуучу жайларга алып баруу жана сыртта жашоо керек болсо. Себеби бизде арычылык көбүнчө бош убактында бал челекке барууну билдирет. Ошондуктан көчмө үйлөрдүн болуусу зарыл. Бардык эрежеге ылайык уюштурулган бал челек арычылык жабдууларысыз иштей албайт. Түтөткү, стамеска, мом мунун баарын сатып алуу оңой. Болгону арычылардын сайтына кирип, дүкөндөрдүн даректерин билүү зарыл. Балчыга эмне керек жана эмне үчүн? Уяларды карап жатканда балчыга аарыларды качыруу үчүн түтөткү керек. Бул аларды ошондой эле тынчтандырууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле аарыларды текшерүү учурунда уядагы рамкаларды ажыратууга, рамкалар жана дубалдарды мом менен прополистен тазалоого жардам берүү үчүн стамеска керек болот. Качкын аарыларды, ройлорду убактылуу жайгаштыруу жана аларды уяга өткөргөнгө чейин атайын куту, раевня талап кылынат. Бал челектерин ташуу үчүн атайын араба пайдалуу. Аны менен арычылык жабдууларын да ташууга болот. Мындан тышкары балчылыктын башка көптөгөн пайдалуу шаймандары бар. Ал эми бал алгыч анын өлчөмүнө карабастан ар бир бал челектин милдеттүү шайманы болуусу зарыл. Анын жардамы менен бал алынат. Алардын бал алгычтын көп түрлөрү бар. Эң сүмөңчүктүүсү 4 уялуу 8 дүкөндүү рамкалардан бал алууга мүмкүндүк берген 4 рамкалуу бал алгыч. Жаңы баштаган балчы жабдыктарынын минималдуу топтому менен чектелиши мүмкүн. Анын ичине төмөнкүлөр кирет. Узарткыч, нараш өтүлүп коебуз. Зым жана рамкалар үчүн монпарда, түтөткү, стамеска, шпыргыч, рамкаларды алып жүрүү үчүн ящик, куту. Бал алгыч балчы үчүн, арыч үчүн кымбат баалуу жабдык жана аны биринчи жолу тааныш кесиптештерден алган. Калган жабдууларды зарылчылыкка жараша сатып алса болот. Балчылык жабдууларынын жаңысын сатып алуу жакшы. Ал адистеширилген дүкөндөрдө сатылат. Эгерде бал челек калктуу конуштардан алыс жайгашты жана дүкөнгө жетүү ыңгайсыз болсо, бирок сизде интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, арычылардын веб-сайтына кирип, өзүңүзгө керектүү товарды бал челекке жеткирүүгө буйрутма берсеңиз болот. Балчынын бардык жабдыктары дайыма даяр турушу керек. Бал челектеги ар кандай кырдаалга даяр болушу зарыл. Эгерде алар бузулуп калса, аларды оңдоо же жаңысына алмаштыруу керек. Аарыларды жазында адистеширилген чарбалардан же ышкыбоз арычылардан сатып алуу максатка ылайыктуу. Бакытка жараша Кыргызстанда арычылык жакшы өнүккөн. Аарыларды сатууну каалаган адамды табуу кыйынчылыкты жаратпайт. Аарыларды сатып алуунун зарыл шарты аларды текшерип,
экспертизаны өткөрүп, тиешелүү документтерди тутурган зоотехниктин катышуусу. 6-бөлүк. Бал челектин өлчөмүн тандоо. Бал челектин өлчөмү жогоруда айтылгандай аймактын бал ресурстарына түздөн-түз көз каранды. Балдын запасы талап кылынгандан көп уюктарды бир аймакка жайгаштыруу максатка ылайыктуу эмес. Биздин шарттарда бир аймакка 70-80 уюк жайгаштыра турган жерлер өтө аз. Эгерде сиз жаңы арычы болсоңуз, дароо эле чоң бал челек албаңыз. Сизге 10-15 үй бүлө жетиштүү. Тажрыйбаңыз көбөйгөндө бул санды акырындык менен көбөйтүүгө болот. Ошол эле учурда аарыларга көп жыл арнап, аарычылык менен кесипкөйлүк катары алектенүүнү чечкен ышкы болсо да, эч кандай чектөөсүз үй бүлөлөрдү сатып алса болот. Аарылар менен иштөө олуттуу физикалык күчтү талап кылат. Ошондуктан бал челектин өлчөмүн аныктоодо өзүңүздүн абалыңызга баа бериңиз. 2 глава. Уюктун түрлөрү. 1-бөлүк. Уюктун түрлөрүн тандоо. Эми уюктун түрлөрү жөнүндө сүйлөшөлү. Уюк системасын тандоодо алардын кайсысы жакшы экенин так айтуу мүмкүн эмес. Анткени көп нерсе алып колдонула турган шарттардан көз каранды болот. Ошондуктан төмөнкү жагдайларды эске алуу маанилүү. Аарынын пайда болушу үчүн керектүү көлөм, уюк жайгаша турган климаттык аймак, ширени сактоо ыкмасы, стационардык же көчмөн бал челектердин болушу, бал чогултуу, аарычынын тажрыйбасы, температуралык шарттар, эмгек өндүрүмдүүлүгү, бал челектеги аары үй бүлөлөрүнүн болушу жана алардын саны. Аар уюктардын баардык түрлөрүнүн өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Алар ар кандай шарттарга ылайыкташтырылган. Аар үй бүлөсүнүн күчү, бал челектин айланасында бал чогултуунун өзгөчөлүгү, аарычылардын аны менен иштөө ыңгайлуулугу, бал челектин оңтойлуу жайгашуусу, аарылардын жигерди көбөйтүү зарылдыгы же алардын качуусунун алдын алуу. Аймактын климаттык шарттары. Уюктардын кандай түрлөрү бар? Дүйнөдө алардын көптөгөн өзгөчөлүктөрү бар. Жана бул макалада биз алардын квалификациясына ар кандай мамилени карап чыгабыз. Уюктарды ойлоп тапкан аарчылардын атына жараша түрлөрү бар. Алар төмөндөгүлөр. Лангстрот уюгу, Дадан Блат уюгу, Дилондун Альпылык уюгу. 2-бөлүк. Жатак уюгу, лыжак деп коебуз. Мындай уюкту колдонуунун артыкчылыктары. Аарыларды бал берүүчү өсүмдүктөргө көчүрүүдө уюкка кошумча корпустарды орнотуунун жана аларды бекемдөөнүн кажети жок. Ажыратылган аарыларды ыңгайлуу жайгаштыруу жана ишенимдүү бөлүү тактасы аркылуу бир же бир нече үй бүлөлөрдү бир учурда эле тейлөө мүмкүнчүлүгү. Бул өзгөчө кыш жана жай мезгилдеринде ыңгайлуу. Себеби аталган учурда уюк дээрлик жылуулукту жоготпойт. Тамактын керектелиши жана өлгөн аарылардын саны азаят. Уянын жылуулугу оңой жана жөнөкөй болот. Уюктун кемчиликтери. Жүктөө жана түшүрүү иштери үчүн атайын техника керек. Уюктун салмагы абдан оор. Ошондуктан алар менен иштөө үчүн бир нече адамдын жардамына муктаж болушуңуз мүмкүн. Уюк чоң жана ташуу учурунда көп орунду ээлейт. Эгерде алар көп болсо, иштөө үчүн сизге жардамчы керек. 3-бөлүк. Лангстрот Рут уюгу. Лангстрот Рут уюгунун түзүлүшү төмөнкүчө. Алынуучу түп, корпус,
Ажыратуучу тосмо, разделительный решетка деп коебуз. Бастырманын түбү, бастырма крышка, чатыр десе да болот. Арычынын муктаждыгына жараша жыгачтан бир нече корпустарды жана салгычтарды жасоого болот. 4. Дадан булат уюгу. Дадан булат уюгу төмөнкүлөрдөн турат. Алынуучу түп, корпус, дүкөндүк наставка, бир кабаттуу бастырма, кирүү тешиги, литок, конуу тактасы, уянын рамкалары, дүкөндүн рамкалары, киргизилүүчү такта. Бул уюк 435-ке 300 мм рамка жана 435-ке 145 мм жарым рамка өлчөмүндөгү рамкаларды батыра алат. Уюктун бул түрүндөгү рамкалардын эки тарабындагы жалпы аянты 465 чарчы дециметрди түзөт. Көпчүлүк үчүн бул ыңгайлуу көлөм. Түбүнүн жана дуалдардын калыңдыгы 25-тен 37 мм чейин жетет. Дадан булат жана лангсторп ары уюктарынын төмөндөгү түрлөрү бар. Корпустун формасына жараша бул уюктар эки топко бөлүнөт. Биринчиси горизонталдуу жатактар. Алардын уясы капталынан горизонталдуу кеңейтилет. Вертикалдуу уянын көлөмү өйдө вертикалдуу өсөт. Эң кеңири тараган 5 уюк системасы бар. Көп корпустуу, типтүү жатак, украиналык жатак, кош корпустуу уюк, ар бир корпуста 12 рамка бар. Дүкөндүү үстөгү надставка бар 12 рамкалуу уюк. 5. бөлүк. Көп корпустун артыкчылыктары. Бал челекте көп сандагы үй бүлөлөрдү багуу мүмкүнчүлүгү. Эмгектин аздыгы. Үй бүлөнү качуудан оңой токтотуу. Аарылардын тез өнүгүшү үчүн ыңгайлуу. Бал жүйнөнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук бойдон пайдаланууга шарт түзүлөт. Аарыларды кыш мезгилине даярдоо ишин бир кыйла жеңилдетет. Көп корпустун кемчиликтери. Өзгөчө көңүл бурууну жана кам көрүүнү талап кылат. Түшүрүүдө жана жүктөө иштерин жүргүзүүдө кошумча чыгымдарга алып келет. Кыштаган үй бүлөлөр үчүн чоң бош аянтты талап кылат. Дадан уюгунда бир нече ярыштарды колдонуу мүмкүнчүлүгү жок. Кайсы уюктун жакшыраак экенин арычы өзү чечиши керек деп ойлойм. Бирок чоң бал челектери бар көптөгөн арычылар мындай дешет. Руттун уюктарынан аарылар дадандын уюктарына караганда көбүрөөк качышат. 7. бөлүк. Альп уюгу. Альп уюгунун уюктун башка түрлөрүнө салыштырмалуу туурасы менен узундугу аз. Бийиктиги 300 мм. Бирок ал адатта бир топ жогору болот. 1 метр жандан көп болушу мүмкүн. Бул кошумча мейкиндикти түзүп, бир нече тосмолорго ээ. Уюктун келүүчү тешиктери жок. Анын ордуна түп менен ылдыйкы корпустун ортосунда 7 мм боштук бар. Ал аба алмашуу милдетин аткарат. Альп уюктарын 4 катарга орнотууга болот. Алардын бир жалпы чатыры бар, бастырмасы. Анткени алар колдонулган Альпы тоолорунда көбүнчө каттуу шамал согуп, ошондуктан бул кыйроого каршы туруу үчүн жасалат. Уюктун бул түрү башкаларга салыштырмалуу жеңил, ошондуктан алсыз адамдарга да ылайыктуу. Балга толгон уюктун салмагы болжол менен 20 килограмм болот. Аларда рамкалардын саны көбүрөөк, 48ге чейин. Бул ар бир уюктун бал түшүмүн бир топ жогорулатат. Бирок алар жылуулукту жакшы көрүшөт жана суукка жакшы чыдашпайт.
Dadan, Bulat jana Langsart uyuktары arıçlarını en sүймөнчүктүү uyuktar bolup sanalat. Bal jana arıçlık dükkönlөрүнүн көпчүлүгү алардын өзгөчө муктаждыктарына ылайыкташтырылган. Альпылык уюктар бизде анча иштетилбейт. Ошондуктан балчы бардык тейлөө жана аны менен байланышкан материалдарды сактоо жумуштарын өзү жүргүзүүгө аргасыз болот. Аар уюктар түрлөрү кошумча түрдө төмөнкүдөй бөлүнөт. Биринчи, бир дубалдуу уюктар климаты негизинен жумшак жана жылуу болгон аймактарда. Экинчи, кош дубалдуу суук климат жана мезгил менен катаал кыш үчүн кошумча жылуулукка мүмкүндүк берет. Кош дубалдуу уюктардын эки дубалы бар. Алардын ортосунда жылуулугу өткөрүүчү материал толтурулган. Уюктун түрлөрүн тандоо өзгөчөлүктөрү бир нече талаптарга жана факторлорго жараша уюкту тандоо керек. Биринчи, аймактын бал берүү мүмкүнчүлүгү. Эгерде ал аз болсо, анда бир корпустуу уюктарды колдонуу жакшы. Башка учурларда сиз эки корпустуу жатактарды жана Альп уюктарын тандаганыңыз оң. Экинчи, климаттык шарттар жана кыштоо. Күзүндө, кышында жана язында жаратылыш шарттары катаал, аарла турак жайда эмес, сыртта кыштаса, анда ажыратылбай турган уюктарды, бир дубалдуу жана Альп уюктарды колдонбогон жакшы. Үчүнчү, бал челектин түрү. Көчмөн чарбалар үчүн бир дубалдуу жана Альптык уюктарды тандоо керек. Төртүнчү, эне аарларды чыгаруу. Энелерди коммерциялык жактан көбөйтүүдө жана нуклеустарды түзүүдө бир нече секциялуу узун жатактарды колдонуу зарыл. Бешинчи, балчынын күчү. Улгайган жана алсыз адамдар үчүн жатактар жана Альп уюктарын колдонуу максатка ылайыктуу болот. Сегизинчи, павильондор жана платформалар. Бирендей павильону. Аарларды павильондордо же платформаларда багуу бир катар артыкчылыктарга ээ. Биринчи, кышында жана жазында ал жерде дайыма кургак. Аарлар аз же дээрлик качышпайт. Анткени дубал ысыкта жогорку температуранын өтүшүнө жол бербей, ал жерде дайыма салкын. Кышында аарлар аз тамак жейт. Аарлардага жүктөөнүн же түшүрүүнүн кереги жок. Көчкөндө кошумча күчтү талап кылбайт. Аларда уктоо жана эс алуу үчүн бөлмө курулган. Платформалардын жана павильондордун конструкциялары ар түрлүү. Бир корпустуу, 2-3 же андан көп корпустуу. Эң негизгиси алар арычынын ишин бир топ жеңилдетет. Бирок жаңы баштаган арычылар үчүн мен ишмердигин 5 же 10 үй бүлөдөн турган уюк жатактардан баштоону сунуштайт элем. Келечекте негизги каталат кетирбөө үчүн балчылык боюнча 5 жылдык окуу жетиштүү деп ойлойм. Андан кийин айталы көп сандуу балчы электерге барсаңыз болот. Башында балчылыкты теориялык жана практикалык жактан үйрөнгөн балчы алгачкы жылдары көп ката кетириши мүмкүн. Бирок убакыттын өтүшү менен жаш, жай жана күз мезгилин кетирген каталарын оңдосо, анда бул жакшы ийгилик болот. Кандай болгон күндө да профессионалдар арасында да катаачылыктар болгон, бар жана боло берет. Бирок арыч үчүн эң негизгиси келечекте мындай каталарды кетирбөө, жыйынтык чыгаруу. Ошондо чоң ийгиликтер жаралат деп ойлойм. Каталарды азайтуу үчүн 1-2 жыл аздык кылат. Анткени табиятта ар кандай учурлар болот.
awa rayının özgörüşü, oğurların çıkışı jana başka. Ağrıcı bunun barından ötüp takşalıusuz arıl. Büt ömürün ağrıların biyologiyasını izilдөмүн өткөргөн илимпоздор ağrılar жөнүндө баарын биле эстеп так айта алышпайт. Алардын 50% ağrıların эмне экенин гана биле турган. Калган 50% алар үчүн табышмак бойдон калууда деп айтышкан. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолукканча саламатта калгыла.